Кайырлуу күн. Сепаратисттер жөнүндө ол эч кандай да бир таңсык нерсе эмес. 3 жыл бурун Кубат Ахметов уулу тууралуу ушу көрдү. Нот деген Өскеменде, Петропавлда, кай жерде такка солтүстүктө калаларды кәдимгидей улардын багдарламасы, кәдимгидей улар жұмыс істеп, каркынды насихат, үгүт насихаттарын жүргүзүп, солтүстүк биздики, кеңес өкмөтүн кайта курабыз, болмаса жа РФтин несине кайта киремиз деп кәдимги керемет жумуш жасап жатыр. Оган биздин бийлик әрине биледі, бірақ иштеме жасап жаткан жок. Өйткөнү Кремлдин каңтар окугасы орнумузду көрсөттү. Башчылык, бийлик кимдин колунда? Кремлдин колунда. Сондуктан азыр кымбатчылык да сол адий жасалынып атат. Не айтууга болот? Кулдукту таңдап отура берсеңдер, эртең келет аскер менен келмей, онусу да каңтарда 2-3 күндө басып алган жок. Шегаралардын баарын ашып, билгендерин издеп, манктерин киргизем, калалардын баарын бычтын чыгарып, Донецк пен Луганскта не болду, бизде де солай болмасына эч ким кепил бере албайт. Сондуктан аузумузду ачып отура берсек, Украинанын кебини бизге алыс эмес. Бизде де балаларыбыз, жигиттерибиз сүйтүп кырылып, кыздарыбыз, кемпир шалдарыбыз аш калып, кыздарыбыз күн, улдарыбыз кул. Сондай болайын деп тур, эгер ауыз ачып отура берсек. Сондуктан Кубат Ахметовдун Улутчулдар партиясына кошулуңуздар, Халык тандоо партиясына кәдимгидей ат салышып, оган кошулуңуздар. Бул азыр эр азаматтардын кулактарына айтып жатырмын. Кыз келинчектер энди не истейди? Катын кайраттанса, казан кайнатат дейт. Сондуктан мен азыр тиги эр адамдарга айтып жатырмын. Өйткөнү эгер онусу да азыр энди эркектерди жамандай бергенден пайда жок. Араларында бар, жакшы жаштар да бар, жакшы жигиттер да бар. Эч ким согуска бастай деп аткан жок, бирок бастарыбыз биригип, бас бир жерден куу чыгаратындай, кай жерде кандай бар экен, бир неде болуумуз керек да, бир байланыста. Өйткөнү эгер балапан басы менен турумтай туусу менен болуп кетсе, онда онусу да 2-3 күндө нерсени бир сәтте басып алууга өтө кыйын болуп тур.